Assalamu alaikum, agайым туугандар, көңүлдүү күнүңүздөр менен жалпы эле айымдар жана мырзалар. Мына бүгүн Алай жерибизде, кең пейил элибизде чоң бир жакшылык, чоң бир самалык болуп отурат. Тагыраак айтканда, Дал ушул Абдибаевдин үй бүлөсүндө чоң ачылыш болуп, чоң жаңылык болуп отурат. Бүгүнкү күнгө чейин элибизге жакшылыктардын көбүсү болуп, той маарекелердин элдин жакшылыгын тең бөлүшүп келип отурган болсо, бүгүнкү күндөн баштап дагы да ошо элибиздин камын ойлоп, элибизге жакшылык болсун деп, элибиздин ден соолугуна бир аз болсо да салымыбыз болсун деп, мына ушундай жакшынакай Эрнис аттуу жакшынакай Алай спорт клубу ачылып отурат. Баарыңыздар бүгүнкү ушул ачылышка кош келиңиздер деп айталы. Алайдын эл каймактары, эл жакшылары, эл башчылары келип отурат. Көрүнүктүү биздин сыймыктуу кадырлуу агаларыбыз, эжелерибиз келип отурат, урматтуу коноктор. Андыктан бүгүнкү ушул ачылышка биздин кадырлуу конокторубуз алыс жакындан келип отурат. Баарыңыздар көңүл бөлсөңүздөр, биз кезеги менен сөз берели. Ушул ачылышты официалдуу түрдө кызыл лентанын кесүүсү менен биз алдыга карай уланталы. Андыктан эң алгач мен бул жака чакырайын. Алай районунун Гүлчайылдын өкмөтү, урматтуу Алтынбек Болурович агайыбызды чакырам, өз сөзүн баштап берсин. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Гүлчайылдын тургундары жана коноктору. Мына бүгүн 2019 жылдын президентибиз Сооронбай Шарипович аймактарды өнүктүрүү жана санатташтыруу жылы деп жарыялап, бүгүн мына Гүлчайыл өкмөтүндө Эрнис спорт клубу ачылып отурат. Ушул мамлекетибиз, ушул Алай району үчүн дени сак улут, ушул азыркы келе жаткан, чоңоюп жаткан ушул моундарды ушул спорт менен машыксын деп бизге жакшы шарт түзүп отурат. Ушул мамлекет сизге Гүлчайыл өкмөтүнүн атынан, өзүмдүн атымдан ушул чоң ыраазычылык билдирип кетем. Үй бүлөңүз менен тынч болуңуз ага. Анда эмесе ушул куттуктоо үчүн сөз өзүңүздөрдүн кулунуңуздар, өзүбүздүн депутатыбыз, Жогорку Кеңештин депутаты Примов Улан Бердибаевичти. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Чындыгында мен үчүн бул жерге чыгып, сөз сүйлөп, куттуктоо сөз сүйлөш аябай мындай толкунданып турам. Ошол эле учурда Эрнис досум жөнүндө дагы, тууганым жөнүндө дагы айтып өтпөсөм болбойт. Себеби дегенде Эрнис экөөбүз чогуу кичинебизден баштап чоңоюп, бирге жүрүп, бирге окуп, баскан турганыбыз бир болуп, анан кийин ушул акыркы 15-жылы парламенттик шайлоодо дагы жанымда колма кол, бутма бут болуп, ушундай ар дайым жанымда мындай жандоочу дос, жандоочу тууган катары жүрчү эле. Эми ушундай экен, тагдыр ушул жалган дүйнө менен коштошуп, ушул чыныгы дүйнөгө аттанып кеткенине мына 3 жылдын жүзү болуп атат. Бирок ошол Эрнистин атын өчүрбөй, ушул мындан ары дагы жаштарга үлгү болсун деп, жаман иштерден оолак болсун деп, жакшы жөрөлгө кылып, момунага бүгүнкү күнү мындай жакшынакай спорт зал ачып, ушул жаштарды үндөп, келечекке үндөп, жаман иштен алыс болуп, спортко кызыгып, ушул жерде келечекте бир Алай районунда ушул Гүлчайыл өкмөтүндө бир жакшы кол кабыш кылып, спорт зал, Эрнис атындагы спорт залын ачып отурганы биз үчүн чындыгында чоң кубаныч. Мен ойлоймун, бул спорт залда жакшы балдар тарбияланып, келечекте биздин мамлекетибиздин туусун эл аралык ушундай мелдештерде, оюндарда туусун желбиреткен балдар чыгат деп ишенебиз. Андай эмесе мен дагы өзүмдүн атымдан, ушул жерде жалпы жора жолдоштордун атынан баарыңыздарга, сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Рахмат сиздерге. Биз дагы кур келбей, биз дагы ушул атайын биздин кошумчабыз бар эле, ошону дагы тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат сиздерге.
Баракелде, чоң рахмат. Момунаға кабыл аласыз. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу коноктор, дагы бир өкүлгө сөз беребиз. Андан кийин барыңыздарды экинчи кабатка чакырып, калган өкүлдөрдү ошол жакта кезеги менен сөзгө чакырып, барыңыздардын батаңыздарды, каалоо тилегиңиздерди алганга биз аракет кылабыз. Азыр бул жакка чакырабыз Алай районунун администрациясынын башчысы Молдокулов Замир Сариевич агабызды. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу алайлык тургундар, коноктор. Мына толкундан өткөнсүң, бардыгын карап отуруп, азыр жакшы сөздөр айтылды. Эрнисти барыбыз эле тааныйт элек. Мына айылдык кеңештин депутаты болуп жүрүп, ак көңүл бала экенин мен жакшы билет элем. Бардык жерде ушу болгон оюн сыртка айткан, ичинде кири жок. Мына өмүрү кыска экен, атасы Момунака ошо атын өчүрбөй, ошо спорт клубка атын коюп, эл үчүн кызмат кылсын, ушул жерден жакшынакай балдар тарбияланып өссүн, жакшы спортсмендер чыксын деп ниет кылып, ушул спорт клубду ачаардын алдында мени менен бир макулдашып, жакшы ойлорун айтты эле. Мына ошол ой тилектери бүгүн турмушка ашып, Момунаканын бүт ушул астыга койгон ушу бүт иштери ушу аткарылып атат. Ушу Эрнистин атын өчүрбөгөн ушу спорт клуб ушул жерде жакшы Алайдан чыккан спортсмендерди тарбиялап чыксын. Биз ошолор менен сыймыктаналы. Ошонун негизинде кайсы спорт клубтан чыкты экен дегенде ушу Алайдагы спорт клубтан клубтан энди баарыбыз көрүп отуруп сыймыктанайлы. Момунака ошону менен өзүнүн аткарган ишин ошол актаган болот. Ушу тууган уругуна бардык ушул Момунака сиздин бөт үй бүлөңүздөргө биз жакшылык, тынччылык каалайбыз. Эл үчүн кызмат кыла бериңиздер. Мен биринчи спорт клуб ачып атам дегенде эле Момунакадан сурадым. Канча жумушчу орун менен камсыз болот десем, ошондо Момунака 8 же 10 депчи. Бизде азыр Алайда бүт жумушчу орун көбөйтүү боюнча астыбызга чоң максаттарды коюп, ушу элдерди кичине кызмат менен, жумуш менен камсыз кылайлы дегенде ар жерде ошого кызыгып атабыз. Мына бунуңуз үчүн да ушул үй бүлөдө 8 киши болсо да айлык алып туруп ушул жерден өзүнүн семьясын, үй бүлөсүн бакса, бул Алайга да кыйла жеңилдик болот деп эсептейбиз. Анан эми калганыңыздарга Алай элинин тургундары, коноктор ар дайым ушу жакшылыкты каалайбыз. Колубуздан келген ишти биз мына мамлекеттик кызматты иштегендер бүт аткарууга аракет кылып атабыз. Мына жогоруда айтып кетти президентибиздин мына аймактарды өнүктүрүү жылы, санариптештирүү жылы боюнча мына ишти баштап, мына эртеңден баштап Гүлчөнүн ичинде кичинекей ушу элге кызмат кылыш үчүн бир маршруттук таксилерди жүргүзөлү деп атабыз. Ушу жүрүп ташып турсун. Анда дагы Алтынбек айыл өкмөт башчысы айтып атат, бир 12 киши кызмат менен ушул жерде камсыз болот деп. Биз 10 болобу, 12 болобу, 5 болобу күнүнө ошондой кишинеден кошуп турсак, бул үчүн бул дагы элге жакшы кызмат кылганыбыз болот. Ошон үчүн дагы бир жолу сиздерге ушул бул Алайда ачылып аткан спорт клуб менен өзүмдүн атыман, райондук мамлекеттик администрациянын атынан куттуктап кетем. Эл үчүн кызмат кыла берсин. Дагы бар болуңуздар, тынччылыкта болайлы. Элибиз ак жолтой жылдачы жашай берели быйыл. Дагы бир жолу Момунакага ыраазычылык билдирем. Анан кичине кошумчабыз бар эле, шуну кошуп коелу. Баракелде. Мына биздин кадрлуу агаларыбыз өз кошумчасын алып келип отурат. Урматтуу азиз меймандар, азыр мен бул жака кадрлуу коноктор Бердибай Премиевич агаларыбыз, аксакалдарыбыз келет. Бул жака келип лентаны тарталы, биздин кыздарыбыз тартып турат. Баракелде, Акжолтой спорт клубтардан болсун дейли. Кош келиңиздер. Yok, bunu olduğunda bir özgür ben de özümden tadım mı? Vereceğim.
Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat, bir жолу тамагыңыздар таттуу болсун, көңүлдүү күнүңүздөр менен. Биздин аксакалдарыбыз экинчи кабатка көтөрүлдү, баарыңыздар тынчтанып турсаңыздар. Алай районунун Гүлчү айылынын Борбордук мечиттин имамы Тилавалды ажыга микрофонду сунабыз. Дал ушул спорт клубтун аты аталып турган Эрнис агабыздын арбагына багыштап Куран окулат. Келиңиз, Тилавай ажы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار
وَجَعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ. O Yaratkan Allah'ım, elbette özün görücü, uğucu, alim sıfatымен bilici zatsın. Allah subhanahu wa ta'ala özünün ulu olgan ayatlarından, okulungan Kur'an'ın soğukları menen, jayılgan dastorkondordun, berilgen ihsandardın soğukları menen ötketken marhum, eriniz inimizin ruhuna bağışladık. Allah subhanahu wa ta'ala jatkan jerin cennetin bir bakçalarından kılıp, Allah'ın артында kalgan bala çakalarına, ata enesine, tuğan uruklarına Allah subhanahu wa ta'ala sabır jamil ata kılgın. O Yaratkan Allah'ım, okulungan Kur'an'ın nuru menen kalgan tirilerimizin yüreklerimizge hidayet berip, yaşauşuzga bereke Allah'ım iki dünya baktığını nasip etkin. Ve sallallahu teala ala khayri hukmi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetke ya rahman rahimin. Жараткан кабыл болсын, периштелер моминдеген болсын дейли. Урматтуу коноктор, бул жерде аксакал өкүлдөрдөн дагы ак бата, жакшы кабыл тилеп угалы, тагыраак айтканда аксакал өкүлдөрүбүз отурат. Улуулатып баштай берсек, аксакалдардан баарыңыздар көңүл бөлүңүздөр, келе заман. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу агайлы туугандар, Момун, Аяш, мына ушу сенин Оштон, Каракулжадан, Жалал-Абадтан келген досторуңдун атынан мага ушу сүйлөсүн деп сөз беришти. Биринчи кезекте ушул сен жакшы бир керектүү нерсе урупсун, ушунун элге кызмат кылсын. Эми менин айта турганым, урматтуу туугандар, Момун өзү тектүү жердин баласы. Биз Абдыбайт ака менен аз болсо дагы жаш кезибизде бир иштеп калдык. Абдыбайт ака дагы убагында өзүнүн доорунда элге өтө бир кызматы сиңген, көп аракет кылып, көп жерде иштеген алайдын чөлкөмүндө. Кишеле мына ошол Абдыбайт аканын кылган иштерин улантып, ошол самал силер улантып, мына бүгүн жакшы бир проектти ишке ашырып атасың. Бул проекттин бир жагында коммерческий проект болсо дагы, артында өтө чоң мындай социалдык бир мындай маңызы бар проект болуптур. Себеби мына орустар айтып коет, здоровым теле, здоровый дух дейт. Эгерде ден соолугуң жакшы болсо, ошондо сенин ички дүйнөң дагы таза болот, жакшы болот деген бул өтө мындай аксиома. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул жерге канча бала келип тренировка кылса дагы өздөрүнүн ден соолун чыңап, бир жакшы бир мындай өзүнө бир ички дүйнөсүн байыта турган жакшы нерселерди алат деп биз ишенебиз. Ушул проектти сен балаңа арнап кылыпсың, балаңдын балдары, кыздары бар. Ошолор мен ойлойм, сенин ушул бүгүнкү кылган ишиңи чынында баалайт. Ушул балаңын элеси бул түбөлүккө калат, ошо түбөлүккө калсын. Эми ушул спорт залың балдарга көп жылдар бою кызмат кылсын. Ушул жер балдардын, жаштардын сүйүктүү жери болуп калсын. Ийгилик каалайм бул проектке. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Бердибай Премьевич агабыз кошулам деп калган аксакал өкүлдөр кошуласыздар. Ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга чоң рахмат, дагы да тамагыңыздар таттуу болсун, алдыңыздарга сый тамактарыбыз тартылат. Ал эми биз акырындык менен бул жакта калган өкүлдөрдөн кабыл тилек жана ак бата алып бермекчибиз. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Агабыз Улан Бердибаевич агабыз келсин. Рахмат. Урматтуу туугандар, жогоруда мен айткандай, чындыгында бүгүн Алай районунда ушул 3 ай өкмөтүнө жакшы самал, бул самалдын башында намына көзү туруп, жакшы жөрөлгө кылып, жакшы иш баштап, жаштарды жакшы ишке үндөп, жаман иштен арылтып, спортко шыктандырып, бир жакшы аракетти баштап атат. Биз анын баарын кубаттайбыз, колубуздан келген жардамды беребиз. Андан кийин Ерниз ар дайым Ернистин элеси биздин жүрөгүбүздө болот. Анын бүтпөй калган иштерин мына дос шагы, анан сөзсүз түрдө өзүнүн уулдары аркасынан чоңоюп келди. Алар ар дайым туусун бийик көтөрүп, жакшы ой тилек максаттарын
эрнис ишке ашыра албай калган иштерин ашырып, мен ойлоймун, бул жакшы жетишкендиктерге жетишебиз деген жакшы ой тилегибиз бар. Баарыңыздарга рахмат. Чоң рахмат. Дамир жолго чыгып, дем берип жакшы сөз айтып бергениңизге рахмат билдиребиз. Урматтуу коноктор, кезеги менен сөз кезегине чакыра бермекчибиз. Кийинки сөз жана да айтып өткөн биздин эрин сагабыз менен убагында чогуу иштешип калган Алай районунун администрациясынын биринчи орун басары Шерикбай Жеңишбекович агабызды чакырам. Келиңиз, калуу тилек сиздерден болсун. Келиңиздер, урматтуу жамаат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу биз сыйлап урматтаган Момун аканын үй бүлөсү, агайынелери, куда сөөктөрү, мына кезинде 5-чакырылыштын депутаты болуп, Эрнис менен кошо 21 депутат шайланып, ушул көчөнүн кичине көйгөйлөрүн чечтик элек. Анан ошол арабыздан эми Алланын амри менен пешенесине жазган ушул экен, бул жашоодон эрте өтүп кетти. Ошол кезде ошол Эрнистин жасаган иштерин, кылган иштерин эске алып, ошол 21 депутат кийинки шайланганын ордуна келген депутат менен кошо өзү жашап, өзү чоңоюп, аткан көчөгө Эрнистин исмин коюп бердик элек. Ошол бу менен эмнени айтмакчыбыз? Ошол бул да болсо Алайдын чыгаан уулу ушинтип эрте кеткендигине байланыштуу кылган эмгектерин баалап, ошол көчөнүн атын Эрнистин атына ыйгарганбыз. Эми Алланын амри ушул экен, эрте кетти, жакшы боло эле. Анан Момун акамына жакшы иш самалып баштап, бүгүнкү күндө ушул жаштардын ден соолугун чыңап, жакшы ушундай зал ачып отурат. Бунуңузга өзүмдүн атымдан, үйүмдүн атымдан ыраазычылык айтып кетем. Ушул залда жакшы балдар чоңоюп, жакшы кыргыздын керегине жараган, кыргыздын туусун көтөргөн Алайдын чыгаан жигиттери чыга берсин. Анан эми жана биздин атыбыздан Аким Залисович жакшы кабылдарды айтып кетти. Ошол сөзгө негизинен кошулабыз. Анан Момун ака, будан кийин үйүңүздө дээрлик эле бардык туугандарыңыздарда жакшылыктар болсун, жакшылыктарга күбө болойлу. Ушинтип дасторконуңуз жайылып, чекесине отурганга жакшы санаштарыңыздар, эл журт чогуу болсун, үйүңүздө да айын жакшылыктар болсун. Анан баардыгыңыздарга чогулган эл жакшылыктардын ээси болуңуздар. Ушул залга бүгүн эле келип, бүгүн эле катышпай, жакшы ден соолугуңуздарды чыгап кетет деген ниеттебиз. Рахмат, көңүл бөлгөнүңүздөргө. Сизге дагы рахмат, бар болуңуз, чоң рахмат. Кийинки жамаатты чакырайын. Күлчү айылдык кеңешинин депутаттары, урматтуу Дамир Темирович төрагасы баштаган жалпы айылдык кеңештин депутаттары, келиңиздер, калуу тилек сиздерден болсун. Андан кийин Оштон келген меймандарга сөз берилет. Андан кийин Эрнис агабыздын достору даяр болуп турасыздар. Хош келиңиздер, урматтуу коноктор. Биздин конокторубуз келди, аталган Дамир Темирович баштаган жамаат жалпы айылдык кеңештин депутаттары. Келиңиз, калуу тилек сиздерден болсун. Келген калайык менен амандашыңыздар. Саламатсыздарбы ушул жыйындын катышуучулары. Саламатсызбы Момун ака. Момун ака, ушу Эрнис балаңыздын атынан зал ачып атыпсыз. Ушул залга жаш балдар келип, ушу сиздин Эрнис балаңыздай болуп, машыгып, ден соолугун чыңдап, жалпы эле Күлчү айылынын тургундары ден соолугун чыңайып турган жер болсун. Эми мындайча айтканда, элге кызмат кылган жер болсун. Момун акага Эрнис мурунку сатылыкта депутат болсо, азыр Эрнистин укасы Эрик биз менен кошо депутат. Ушундай жакшы балдарды чыксын. Эрикти тарткан Момун аканы. Бактылуу. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Калгандары кошулат келет. Көрсөтүп калышты, келиңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жакшы самалыктын катышуучулары, баарыңыздарга ушундай жакшы ийгиликтерди, жакшы нерселерди каалайт элем. Анан бүгүн Момун ака ушундай жакшы адамдары чогулуп, бүгүн Эрнисибизге бир дуа түшүрүп, жакшы тилектерди айтып турасыздар. Ушу бүгүнкү жасалып аткан экзамдар кабыл болсун, окулган Куран дуалар кабыл болсун. Элибизде, жерибизде тынч, аманчылык болсун. Мынакей бүгүн ачып жаткан жакшы ниет менен ачылган залыбыз ачылып болсун. Ушул жерде жакшы
инсандар тарбияланып, элибиздин кызматына жараган бир тарбиялык иштер, жакшы адамдар өсүп чыксын дейт элек. Ошондой жасаган соо иштериңиз ар дайым өзүңүзгө жакшылык менен кайтып, эли журттун арасында үй бүлөңүз менен, тууган урук, ушундай жакшы саналаштарыңыз менен жакшы күндөрдө болуңуз деп тилек айтабыз. Айтканыңыздар келсин. Чоң рахмат сиздерге дагы. Иштериңиздер ийгилик болсун, ийгиликтерди жарата бериңиздер. Бар болуңуздар, чоң рахматыбызды айталы. Оштон келген кадырлуу президент Алмаз агабыз баштаган, Дөлөтбек агабыз баштаган жамаат олтурат. Ошол жамаатты мен бул жакка чакырам, келиңиздер. Сиздердин дагы жакшы жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздөргө ортоктош бололу. Агалар, келип койсоңуздар. Келиңиздер, атайын чакырды, жакшы сөздөр болсун сиздерден, барыңыздар, көңүл бериңиздер. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу меймандар, урматтуу салтанаттын катышчылары. Мына бүгүн Күлчө жергесинде, Алай жергесинде биздин эң сыйлаган, урматтаган агабыз Момун акабыз жакшынакай зал ачып, ушул жак саналаш адамдарын чакырып, бата алып, ошол залдын атын ошол уулу бул дүйнөдөн өтүп кеткен ула Эрнисттин атына коюп, бата тилеп, ушул жерде Куран окутуп атат. Ошол айтылган Курандар ошол көкөбүздүн рухуна кабыл болсун. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Эми Момун ака дайыма ушул Алайда биринчилерден болуп, жакшылыкка, эл үчүн кызмат кылган адам. Мына ушул жерде чай ичип отурган ушул ресторанды дагы биринчилерден болуп Момун ака ачып, ушул элдерге жакшынакай шарт түзүп берген. Элдер тойлорду өткөзгөн ушул жерде биринчи. Жакшынакай шарт. Эми болсо мына ушул алдына ошондой спорт комплекси ачып, мына жаштарга бир азыр өзүңүздөр билесиздер, бардыгы ден соолук эң кымбат экенин бардык адамдар түшүнүп калды. Ошол шарт түзүп берүү максатында жаштар болобу, орто жаштар болобу, аксакалдар болобу, ушул жерге келип кичине ден соолугун чыңдасын деген максатта ушундагы жакшынакай шарт түзүп берип атат. Бул дагы Момун аканын элге кылган, ушул өзүнүн туугандарына кылган, ушул күчөлүктө кылган кызматы деп эсептейм. Ушул жерде жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун. Ушул жерден машыккан балдар, Кыргызстандын дүйнөнүн атын тааныткан балдар болсун. Ушул Кыргызстандын желегин көтөргөн балдар чыксын ушул жерден. Жакшылыктар болсун. Ушул дайыма Момун ака ушундай элге ушул жакшылыктарды кылып, элге ушул биринчилерден ушул бардык адам жакшы кылат. Ошонун үстүнөн биздин Момун акабыз дайыма биринчилерден баштап ушул жол ачат. Ушундай бир дайыма ушундай жакшылыктарды биринчиден кылып жүрө бериңиздер. Жеңем экөөңүздөр тынч болуңуздар, бала чакаңыздар менен, тууган уруктар менен тынч болуңуздар. Бардыгыңарга ушул жерде катышып отурган адамдар бардыгыңыздарга ушундай жакшылыктарды насип кылсын каалап кетем. Рахмат көңүл буруңуздарга. Чоң рахмат, айтканыңыздар келсин, баракелде. Спорт бул ден соолук, ден соолук өмүр жашоо дейт. Андыктан спорт менен машыгыңыздар. Мына бүгүн Күлчө шаарыбызга, элибизге абдан чоң жаңылык болуп отурат. Бош убактыңыздар болгондо ушул жерге келип убакыт өткөрсөңүздөр, бул аябай ден соолукка пайда болот. Кыргыздын дагы көптөгөн салым кошуп, спорт жагын өнүктүрүүгө шарт түзүлүп турат. Урматтуу коноктор, Эрнис агабыздын досторун чакыра турган болсом, Бишкектен келген достору бар, Алайдан келген, ар тараптан келген достор бар. Досмун дегендин баары, келиңиздер, барыңыздардын атыңыздарды атоо шарт эмес. Ошондуктан Эрнис агабыздын жалпы достору, Бишкектен келген достору, Алайдан келген достору, келиңиздер, сиздерден жакшы каалоо тилеп калды. Эрнис агабыздын жан достору. Алдыраак стойканын тушуна келип алсаңыздар, жакын келиңиздер. Барыңыздар бүгүнкү ачылышка кош келиңиздер. Дал ошол досуңуздарды эскерип келип отурасыздар, салымыңыздарды кошуп келип отурасыздар. Андыктан сиздерге эркин микрофон кылалы. Каалоо тилегиңиздерди айтыңыздар. Ким баштап берет? Келиңиз. Ассаламу алейкум. Ушул салтанатка келген коноктор, Эрнисттин туугандары, Айшата эшине саламатсыздарбы. Не дейбизден биз биринчиден Эрнис досубузду ушундай эскерип, Эрнис досубузга ушундай зал татыктуу деп ойлойм мен. Биринчиден
Эрнис досум ушул спортко өтө жакшы сүйүп өзү патриоттук сезим менен карайт эле. Ошондой эле биз 70 жылкы досторубуз ушул Эрнистин жоготуп койгонубузга өтө өкүнгөнбүз. Азыр эми орду жоктолуп бизде 70 жылкы балдар көп спорттон аксап жүрөт. Ошого Эрнис досум салым өтө эле көп энелерди кылып жүрчү эле, салымдарын кошуп жүрчү эле. Эрнис досум жаткан жери жайлуу болсун, топурактары болсун. Не дейбиз, биз ошол чын жүрөктөн ошол зал Эрниске татыктуу деп элестетип ойлойбуз. Чоң рахмат. Рахмат, айтканыңыз келсин. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Мына жанатан бери Эрнис жөнүндө канчалаган эскерүүлөр болуп атат, жакшы сөздөр болуп атат. Бул досубуз жөнүндө негизинен айта берсек сөз түгөлбөйт. Мына арабыздан өтүп кеткен 3 жылдын жүзү болсо дагы биз чын айтканда татып ишенгибиз келбейт да. Биз үчүн биздин оюбузда Эрнис Күлчөдө баягыдай эле эл кызматында, баягыдай эле спорт үстүндө жүрөт деген гана элестебиз. Болгону ушу чыйы чыккан бери өткөндө Эрнис досубуз тосуп албайт, ошол жагы өкүндүрөт. Эми айта берсек сөз көп. Бул негизинен Эрнис досубуздун көзү тирүүсүндө бир мындай кыялданган сөздөрү бар эле. Бул жөнүндө да көп сүйлөгөнбүз. Негизинен бул спорт клуб жөнүндө Эрнис досубуз 2013-2014 жылдан баштап айтып баштаган. Кудай буйруса убакыт келет, ушул ресторандын биринчи этажын, алайдын жаштарын көтөрө турган, алайдын жаштары, алайды таныта турган, чыган жигиттер тарбиялана турган ушундай бир спорт клуб ачабыз деген кыялдары бар эле. Ошону чогуу орундатабыз деп жүргөнбүз. Эми Кудайдын жазыгы экен, Алла Таалам бирөөбүздү эрте бирөөбүздү кеч алып кетет экен. Досубуздун жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, Аллахтын досубуздун тирүүсүндө билип билбей кылган, кетирген күнөөлөрүн кечирген болсун. Эрнис досубуз биздин жүрөгүбүздө ар дайым түбөлүк унутулбайт. Жыл сайын эскерип турганымды өзүбүзгө милдеттеме кылып койгонбуз, бирок ошол иш-чараларыбызда мен ойлойм Эрнис досубуздун элге кылган мамилесине салыштырмалуу биздин кылып атканыбыз эч нерсеге татыбайт. Анткени мен канча алайлык баланы тааныбайм, мен өзүмдөн алайын башканы коюп. Мен ушу мектепти 94-жылы бүтүп кеткен экенмин. Ошондон баштап ушул досубуздун көз өткөнгө чейин мен элестете албайм, эстей албай койдум. Келгенде чыйы чыккан тосуп алат, кайта чыйы чыкка чейин узатып барат. Досум бир эле мен эмес, алайлыкмын дегендин баарын ошентип узатып тосуп жүргөн экен көрсө. Мына көз өткөндөн кийин билинип атат кадыр бар. Эми айтарыбыз не, ушул спорт клуб өзү досубуздун кыялданган бир кыялдардын бири эле. Ушул Эрнис алай деп коюлганына биз дагы абдан сүйүнүп атабыз, кубанычтабыз. Себеби бул досубуздун чыныгы идеясы болгон. Бул ойлойм алайдан чыккан жаштар Эрнистин атын дагы даңгазалап, дагы көтөрөт. Биз дагы ошого кол кабыштырып, ар дайым карап, кемчилигин толуктаганга аракет кылып, мына достору элдин астында дагы бир жолу сөз беребиз. Келип ушул иш-чарага катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Дагы бир жолу рахмат айтам. Башка Чоң рахмат, караңыздарчы, бул жапырыңыздар. Эң сонун эскерүү, жакшы сапаттарын айтып өттү. Мына ушундай досту дос деп айтыш керек. Дагы ким сүйлөйт агылар? Калгандар кошулат. Чоң рахматыңызды билдиребиз. Сиздер дагы бар болуңуздар, араңыздар кемибесин, ийгиликтерге жете бериңиздер. Момун ага, бул жака келип койсоңуз, келиңиз. Аяшы уулдарыңызга рахмат айтабыз. Өздөрүнүн салымын алып келип сизге берип отурушат. Барыңыздарга рахмат, урматтуу Эрнис агабыздын достору, бар болуңуздар. Бизге айтылган жазылган боюнча жамааттарды акырындык менен чакыра берели. Бүлөлүлүк жоролору бар. Карим агабыз баштаган жамаат келип койсоңуз, жамаатыңыз менен келиңиз. Каалоо тилек сизден угалы. Андан кийин кошуналардын атынан өкүлдөр чыгып сүйлөйт, анан дагы сүйлөйт деген жамааттар болсо, бизге келип шыбыр кулак кылып койсоңуздар жакшы болот, коноктор.
өкүлдөрүбүз дагы жакшы сөзүбүздү айталы, батабызды берели деп келип отурат. Кош келиңиздер. Кабыл тексттерден болсун, келиңиз. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, мына бүгүн момундагы өтүп өткөн Эрнис балабыздын эстелик түгөлүп калсын деген мааниде жакшынакай иш аткарып, мына биринчи этажына спорт клуб ачып, атадем ушул спорт клуб ак жолтой болсун. Ушул жерде ар дайым жакшы спортсмендер чыксын. Ала эл үчүн жасалган чоң эмгек деп эсептеймин. Момун ушу ар бир алайдык ушул жерден кирип чыккан сайын Эрнистин атын сөзсүз атап кетет деп биз ойлойбуз. Ушул эстелиги дайым эсибизде канчалык көп адам кирсе ошончолук эстелик эсте калат деп биз ушул ойлойбуз. Анан эми момундар дайым ушундай жакшы иштерди аткарып жүрөсүн, мындан дагы жакшы иштер боло берсин. Ушул спорт клубда ар дайым ушу алайдык жакшы спортсмендер чыксын. Ушул эл аралык Кыргызстан эмес, дүйнөлүк немелерге чыккан спортсмендер чыксын. Бул ала элинин ден соолугу үчүн эми жакшы нерсе. Бир ушу жаштар эмес, бул карыгаттандар келип деле ушул жерде жакшынакай ден соолуктарын жакшы оңосо болгудай экен. Ушул жакшы соолуктордун баардыгы момун сенин үй бүлөңө, сенин семьяңа кабыл болсун. Ушу сен дагы ушу бала чакаларың менен ар дайым аман бол, эсен бол, тынчтыкта бол. Ушу эл журт аман болсун, эсенчиликте болайлы баардыгы. Аксакалдар кошулам дейт. Сиздер дагы чоң рахмат. Келип машыгып туруңуздар, сиздер дагы рахмат айтабыз, барбаңыздар. Момун ага, бул жакта карап коесуз. Жолго турган болуштук. Урматтуу кошуналардын атынан бизге айтып кетишти, Шаң ага келип кабыл тилегиңизди айтып кетиңиз. Дагы сүйлөй турган жамааттар болсо, каалоочулар болсо бизге айтсаңыздар, биз сиздерди чакырып мүмкүнчүлүк беребиз. Келиңиздер аксакалдар, келиңиздер. Аксакал өкүлдөр сүйлөйт. Сиздердин дагы кабыл тилек болсун, келиңиздер. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, саламатсыздарбы? Момун рахмат мынакей. Бүгүн ушул Эрнистин атынан дагы спорт клубу ачып атасың. Ушуга чоң рахмат. Биз коңшулардын атынан, бардыгы ошол Гүлчө айылынын тургундарынын атынан рахмат айтабыз. Себеби ушул спорт клубтан канча жаштар тарбияланат, канча улгайган кишилер ошол жерден ден соолугун чыңдап, ден соолуктарынын үзүрүн көрөт. Ошон үчүн мен айтарым, ушул жерден жаштар тарбияланып, алайдын атын чыгарган жаштардан болуп, келечекте областыбыздын, республиканын, Орто Азиялык жана дүйнөлүк чемпиондордун чемпиондор чыксын ушул клубтан. Ошондуктан дагы бир жолу рахмат. Ушунча жаштарга, ушунча элге шарт түзүп сен ушу спорт клубу ачып атканга быйыл өнүктүрүү, айылда аймакта өнүктүрүү жылы дейт мынакей. Аны ошол менен кошо эле ошол жерде жумушчу орундар түзүп атат. Ошондуктан дагы бир жолу ушу жаштарыбыз ден соолукта болсун, алайдын атын көтөрсүн. Сага чоң рахмат, ушу Эрнистин атын койгонуңа, Эрнистин руху ыраазы болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Ушул жерде отурган жамаат, биз эми Эрнис менен кошунабыз, алыскы туугандан жакын кошуна дегендей ушу кошуна болуп жашап келе жатабыз. Дагы деле бала чакасы менен. Анан эмне дейсем, момун ака ушу ар дайым ушу балаңызды, Эрнис укабызды эстеп, бир кичинекей эме болсо ушинтип Куран окутуп, чакырып, мына кошуналар биз жакшы билебиз да. Ушинтип жүрөбүз ака, ушу Алла ыраазы болсун. Анан эми мына жерде Куран окутуп атасыз, ушу Куранда кабыл болсун ака. Анан ушу Эрнистин атынан мына жерде ушу спорт комплекс ачып, атын коюп, балаңыздын атынан ошондой бир Алай районуна жакшы иштерди кылып атасыз. Ушу эмне дейбиз эми? Биринчи байлык ден соолук дейт. Ден соолук болсо бар жок болот экен. Ошон үчүн мына ушул курган спорт залдан жакшы чыган жигиттер чыксын ака. Бир гана Алайдын атын эмес, Кыргызстандын желектерин көтөргөн башка жерлерде ушундай бир спортсмендер чыксын.
Анан эми бизде эле ушу Кудай кааласа спорт менен эле келе жатабыз. Эми бизге мындай бир наамдарды албасак дагы ушу баягы кимдир айтмакчы көчөдөгү эме болуп эле келе жатабыз. Ошол эми ака. Ушу насип кылсын мына спорт залдар жакшы ушул жерге көп балдар келип, эшикте тышта арак ичип жүргөндөн көрө ушул жерде ака мына ден соолугун чыңдап спорт менен машыгып турганы ушу эң туура ойлоп тапсыз ушу эмени. Ошол эми айта турганым ушу. Момун коңшулардын салымы бар эле тапшырып коёду Момун. Момун агабызды чакырабыз. Келип коюңуз. Чоң рахмат. Жакшы сөздөр болду. Дагы да келип туруңуз шанада. Келип машыгып туруңуздар сиздер дагы. Чоң рахмат. Тренер агаларыбыз, мырзаларыбыз бар. Ошол Эсен агабызды, Таалай агабызды сөз кезегине чакыралы. Сиздерде да калуу тилеп калып келип коюңуздар, урматтуу коноктор. Көңүл бөлөбүз. Келиңиздер, кезеги менен калуу тилек сиздерден болсун. Assalamu alaikum, урматтуу меймандар, кутман күнүңүздөр менен. Мына бүгүн олайда жакшы салмалык болуп турат. Биринчиден ушу Момун агабызга Алла разы болсун ушу кишинин эмгегине. Ушул ачылып жаткан зал ак жолдой болуп, келечек муундарга кызмат кылган жерден болсун. Урматтуу туугандар, сиздерге кайрылып кетерибиз, канчалык балдарыбызды, келечек муундарды таза тарбияласак, biz ertengi günde de taza muğundu jaratalabız деп ойлойм. Ошондуктан ар бирибиz өз салымыбызды кошуп, үйдөгү балдарыбызды, неберелерибизди, шулардын бардыгын тарбиялап, залдан эмгек кылдырып чоңойтсок, келечекте жаман адам болбойт. Мына биз сыймыктанып турган биздин жогорку кеңештин депутаты Улан Пиримов да ошо кичинекей эле залдан биздин колдон чыккан жигит. Биз дагы сыймыктанып отурабыз. Айыл өкмөтүбүз ошол залдан чыккан. Дегеле ушул алайдын жаштарын алып келсек, 80-90% şu stadionda o кичинекей залдан чыгып отурушат. Ошондуктан мына дагы кошумча чоң зал ачылып отурат. Бул алайда биринчи жолу отурат. Ушундай залдар көбөйө берсин, элге кызмат кылган залдардан болсун. Чоң рахмат. Аябай сонун сөз болду, караңыздар шыгат. Кошулат экен. Чоң рахмат. Барыңыз, ордоңуз. Кийинки сөзгө чакырамын. Күлчөдөн мен угуп калам, билип калам. Поколение деп ар дайым спорт жагынан ар кандай оюндарды уюштуруп келишет. Дал ошо поколение деп аталып коет. Ерис агабыздын ага инилери жакшы катташып жүргөн мырзалар отурат. Бул жерден Асыл мырза баштаган жамаат келип койсоңуздар, калуу тилек сиздерден болсун. Жамаатыңыздар менен келиңиздер. Урматтуу агалар, кош келиңиздер. Улуулатып кеп кезегин баштайлы. Сиздерден калуучулардан ага келиңиз. Салам алейкум, урматтуу меймандар. Ушу биз мына Эрисукабыздын ушу эмесинде отурабыз. Эми ачылышында. Эрис менен бизден кичинесинен бери кошо жүргөнбүз. Кошо тоойноп жүргөнбүз. Бул эми айтсак эми сак өкүнүч турат. Илегин келет бир жагынан. Şu любой нерсени кылганда жакшы батырлык чыккан балдардан эле да. Ошол эми ушу Момун экеге биз сизге ден соолук, узун өмүр, өмүр берсе жайлуу дөлөт берсе сыйлуу берсин эке. Ушул ачкан эмеңиз ушу элге, журтка ушу кызмат кылсын. Ошол эми биздин атыбыздан. Баракелде. Рахмат ушул агамдын сөзүнө алган мырзалар кошулат экен. Бар болуңуздар, тилегиңиздер кабыл болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу меймандар, урматтуу алыстан жакындан келген коноктор, мына Момун ака бүгүн бул Эрнисттин атынан эл үчүн кызмат кылсын деп
жакшылыкка чакырып, жамандыктан алыстаткысыз келип, ушу жерде спорт клубун ачып отурат. Эмнен айтар элек? Момунака ушул спорт клубунан келечекте бир жакшы өскөн балдар чыксын деген жалпы элдин тилеги ушул болуп атат. Ушундай спорт клубду ачкан чыган жигиттерге да алай эл бүтү ыраазы болуп, мына биздин Улан Пирмиевичте бир комплекс ачып кетти да, мындан канчалаган жаштар азыр ушу жерден тарбия алып, биздин область республикаларга бир топ салымдарын кошуп келип жатат. Эс талап кетер элек. Момунака ушу Эрнисттин бала чакасы тынч болсун, балдары өссүн, өнсүн, өзүңүздөр небере чеберлериңиздер менен тынч болуңуздар. Эл журтубуз тынч болсун. Ар дайым ушу Эрнисттин аты өчпөсүн. Ушу жерден көкөлөп канчалык ушу жерге пут кирсе, ошончолук пут келип турсун. Рахмат укканыңыздарга. Рахмат, бар болуңуз. Бар болуңуз үчүн рахмат. Урматтуу жамаат намаздар таттуу болсун. Сүйлөйм деген коноктор менимче болду окшойт. Азыр Момун агабыздын бир туугандары Каныбек Жаныбек ага бир туугандары чакырып коюн. Ошол жамаат сөздү аяктап берсин. Келиңиздер. Момун агабыздын бир туугандары. Момун агабыздын бир туугандары, жана Ырыскан эжебиздин бир туугандары келсеңиздер, кабыл тилектиңиздерден угуп, андан кийин биротоло биз жыйынтыктайбыз. Келиңиздер. Келиңиздер. Бир туугандарды толук чакыралы. Келиңиздер, Ырыскан эжебиздин бир туугандарына чогуу чакырам. Урматтуу агалар, эжелер, баарыңыздар чогуу келиңиздер. Үй ээлеринин, бүгүнкү жакшылык ээлеринин бир туугандары. Аксакалдар баштай беребиз. Келиңиздер, бир туугандары. Урматтуу бүгүн салтанаттын катышуучулары, сиздер менен бирге бүгүн энебиз Эрнисттин бир жагынан эскерим кечеси болсо, экинчи жагынан салтанаттуу спорт клубунун ачылышы болуп атат. Бул ачылыш деп айтканыбыздын себеби Эрнисттин атына заты жарашып, Эрнис алай спорт клубу деп коюлуп атат. Бул да болсо өткөндөрдүн эскерүүсүн бүгүн эстеп, бир туугандары, атасы, апасы, ушулар бардыгы биригип, ушу Эрнисттин аты өчпөсүн деп, аркасында чоңоюп келаткан балдарына үлгү болсун деп, ушундай бүгүн жакшы самалык болуп атат. Ушу самалыкка келип, өзүңүздөрдүн оюңуздарды кошуп, жакшы сөзүңүздөрдү айтканыңыздар үчүн бардык айткан сөздөрүңүздөр ушул Эрнисттин арбагына кабыл болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушул спорт клубда жогорудагы айтып кеткен жамааттын жакшы сөздөрүнүн баарына кошулуп, ушул спорт жакшылыктын спорту болсун, клубу болсун. Эрнис алай клубунан алай районунун алдыңкы спортсмендери чыксын, чыган жигиттери чыксын. Ушул жерде болуп көрбөгөндөй спорттун түрлөрү өнүксүн. Дайыма алай элинде жакшылыктар болсун, жакшы нерселер көп боло берсин. Рахмат, айтканыңыз келсин. Жаныбек, келиңиз. Урматтуу меймандар, куш келипсиздер. Урматтуу Момун ака, ушу Эрнис алай спорт клубу салып элден пата алып атабыз, иш ордун камсыз кылып атабыз. Кут болсун ушул спорт комплекси. Экинчи жагынан Эрнисттин кошуналарына дагы чоң ыраазычылык билдирип кетет элем.
өздөрүнүн сунушун берип, Эрнис жашаган көчөгө Эрнис Абдыбаев деген көчөнү Гүлчө айылдык кеңешине сунуш берип, ошону Гүлчө айылдык кеңештин депутаттары мурунку чакырылыштагы бир добуштан колдоп, мына азыр Эрнис Абдыбаев деген көчө пайда болду. Момунака Эрнис şu bir үй бүлөдө чоңоюп калдык да, менен кийинкиси Эрнис эле деп ойлоп жүргөм да мен. Ини катары мындай кол ачык, кек сактап алган, аябай мындай орусча айтканда добрый бала эле. Не дейдим? Момунака şu Эрнис өлкөбүздүн жаткан жери жайлуу болсун, торко болсун. Эрнис өлгөн жок. Эрнистин аты натөлүп калды десем мен жаңылышпайм. Şu сизге биринчи байлык, ден соолук каалап кетем момунака. Şu жеңилметиңизге. Узак жашагыла. Биз şu Ата Мураматылык 1986-жылы өлгөн экен да. 59 жашында. Ошодон бери 30 жыл биз жамандык көрбөппүз. 30 жылдан кийин şu инибизден айрылдык да. Эми 30 жылдан şu апаман да айрылдык. Апам şu 90 жашында, şu 88-90 жашында. 90 деп коюлду. Şu атам өлгөндө бир аябай өкүндүм эле. Эрнис өткөндө аябай өкүндүм да. Аябай өкүндүм. Эми жамандыкты ойлобой жакшылык каяктан дейт экен. Жамандык менен жакшылык ушундай жүрөт экен да. Мен ушу момунакам жеңем момунакам үй бүлөсүнүн кайраттуулукту каалайт элем. Кайраттуу адам, жамандыкты да көтөргөн адам, жакшылыкты да жакшы көтөрөт экен да. Неде şu келген кишилердин баардыгына мындай жамандык болбосун, дайыма жакшылыкта жолугушайлык. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат, жакшы сөз болду. Аксакал кулатабыз келиңиз. Assalamu alaikum бүгүнкү шаранын катышуулары. Мына бүгүн Эрнис мен ушу Турчуман агам баласы. Эрнистин эскери кечеси атат. Эрниске баатан бери бир жакшы каалар айтырды. Эрнис боюнча мен бир эки сөз айтып койсом, илгертен Алладан ошо калган сөз бар. Атадан ашык. Эрнис атасынан артык болгон бала экен. Эрнистин bunun жөндөмдүүлүгү, bu ишке адамгерчилиги башкача эле. Эрнистин бир ушундай немелерин мен азыр эстейм ушу. Момун тагама бир иш менен келсең, жок болуп калса, өзү ака мен деле бүтүрүп коем деп туруп, шап бүтүрүп койчу эле. Бир эле туугандуулуктар эмес, ошол кошунасына, ошо жоло жолдошуна, чоң кичине дебей бардыгына бирдей мамиле кылган бар эле. Бул Алла Тааланын бир айтканда мындай көз тийгендей болуп кетти. Эми Эрнистен ушу Кудай кааласа, азыркы жаш айтмакчы, Эрнис кеткен жок. Эрнистин аркасында мына эки баласы бар. Эрнистин кыздары бар. Эми Эрнистин ушу атын өчүрбөй ушул бул шараны уюштуруп койгонуна агама рахмат. Рахмат. Бул жөнүндө мына уюштуруп койду. Кудай кааласа, балдары муну иштетип кетишет. Ушул жерден ишенебиз Алай району өзү баатыры. Алайда көп көмүскөдө жүргөн балдар бар, алган балдар бар, билимдүү балдар бар. Ар жагынан чыга турган балдар бар. Өзүңөр билесиңер, Оштун жүрөгүндөгү Алай алып койгон. Кудай кааласа, Ошту сактап калган Алай болгон. Алайда азыр кыштакта көп балдар жүрөт азыр ушул. Мына Кудай кааласа ушул клубтан чыгат. Эртеңки ана Хабибдей, Мухаммеддей, Хондордой адамдар чыгат Кудай кааласа. Буга ишенебиз. Эми Эрнистин жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Кудай кааласа, Алланын болсо ушу бештин багын аралап жүргөндөр. Şu bana turgan, bardığımızın bana turgan cavızı şu ekenini ertek etip kaldı. Momentada şu sizden şu kayratlı okuyasınız, kayratlı okuyasınız. Şu davralarınızda
Elinizden hem küçük olup terbiyelep koymuşlar. Şimdi buna elinizden öşe jakşı çağını buna bakın buraya aka dostları, üka dostları gelip vardığı bu yerden süylü atışa düşüyor. Şu rahmat sizlerin işe gelgenizlerge. Rahmat аябай жакшы маанилүү сөздөр болду. Рахмат айтабыз. Eri сакалыбыздын тай эчелеринен кээ калыбыз келиңиздер. Кымбаттуу бүгүнкү ертистимге келгендер, коноктор. Мен эмне дейсем? Şu aka жеңем бар болсун, акам бар болсун, ден соолуктары чың болсун. Аркада калган балдардын колуна кол, путуна пут болуп жүрө бериң ака. Акамдын башы таштан жаралсын. Дайыма балбоңуздар куш келипсиздер. Элистин жаткан жери жайлуу болсун, топурагы толугу болсун. Баардыгыңар куш келипсиздер. Рахмат, абжебиздин сөзү болду. Улантабыз абжелерибиздин келиңиз. Эми айла жок экен ака жеңе, эми силердин башыңарды таштан жарасын. Бул суудагы аккан арыктан агат дейт. Түндүгүнөн аяткөн, түп катасы байыткөн, капшытынан аяткөн, кан атабыз байыткөн. Биздин жаанбай чоң атабыз керилип төрдө отурган, эришинбейге толтурган, коюп төрдө отурган, короосун койго толтурган, сайга желе келдирген, сайдын ташын тердирген, сайдан өткөн кишини саама түссүн дедирген, кырга желе келдирген, кырдын ташын тердирген, кырдан өткөн кишини кымыз ичсин дедирген, арсычык кийип сулуу деп, ак жорго минип жылуу деп, көрпүчүк кийген жылуу деп, көк жорго минген сулуу деген чоң атабыз эле. Чоң атабыздын Кудай кааласа ушу ооматы момункама келген. Ушул бойдон багы ака кубалыңыз көтөрүлүп, элдин алды, ак калпактын алды болуп, жеңем экөөңөр тең арып, кадырлуу чоң ата чоң эне болуп, эрнистин балдарын башкарып жүрө бергиле. Айла жок экен эрниста да ойлойм, билчү дүнүйө болсо билип жаткандыр. Бир бечара айлаган экен. Сур жорго минип сылжысам, такасы ташка урунат, досторуңду көргөндө айлабыз жаман куурулат. Айла жок эми ошо дүнүйөдөн айтсын. Чоң рахмат, айтканыңыз келилсе. Дагы сүйлөйбеген агаларыбыз, эжелерибиздин калуу тилек каалоосу менен бере беребиз. Кошулабыз деп толкундан турушат, иштен сызып турушат. Чоң рахмат, бар болуңуздар, сиздер дагы үйүңүздөргө тынчтык болсун, жамандык эч качан болбосун дейли. Рахмат сиздерге, бери тургандардан.